Урматтуу көрүүчүлөр, Актала ТВ каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул көрсөтүүдө 1990 жылы өткөрүлгөн Тоголокмолдо атабыздын 130 жылдык мааракесине арналган Бишкек шаарындагы салтанаттуу расмий иш-чарасынан берүүнү сунуштайбыз. Расмий жыйында дүйнөлүк жазуучу Шүкүрбек Бейшеналиев жана Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы Асан Жакшылыков Тоголокмолдо атабыздын чыгармачылыгы, баскан жолу жана жасаган эмгектери боюнча кеңири баяндама менен бейнесин ачып беришкен. Иш-чарага республиканын жетекчиси Абсамат Масалиев, премьер-министр Апас Жумагулов, Жогорку кеңештин төрагасы Медеткан Шеримкулов, Жогорку кеңештин депутаттары, министрлик ведомстволордун башчылары, облустардын губернаторлору, район жетекчилери, чет элдик расмий коноктор, акын жазуучулар жана башка бийлик өкүлдөрү катышышкан. Тоголокмолдо атабыздын чыгармачылыгынын, өмүр жолунун даңкталышына бул иш-чаралар дагы бир эсе салым кошкон. Салтанаттуу кечени юбилейди өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин председатели, Кыргыз СССР министрлер советинин председателинин орун басары Түмөнбаева кириш сөз менен ачты. Ала тоолук агайын туугандар, алыстан ат арытышып келишкен ардактуу меймандар, бүгүн биз сиздер менен Кыргыз элинин улуу акыны Тоголокмолдо Байымбет Абдрахмановдун 130 жылдык торколуу тоюн өткөрүүгө чогулуп олтурабыз. Урматтуу агайын туугандар, ар бир калк өзүнүн руханий дөөлөтүн таанып талдап алмайынча, өзүнөн өсүп өнүгүп чыккан ар бир залкар адамын жетик бааламайынча, эл катары өзүнүн жашоодогу зор кудуретин сезбейт да, өзүнүн жетилүүсүн, улуттук жашоосунун түбөлүктүүлүгүн көп таңазар албай, кыйла мезгил убараланып, басынып, өзүнүн ички эркиндигин өзү тааныбай, өзүн өзү кайрат кошуп дем бербей, эл катары ушаланып, кайсы күнү жеке жылдысы күйүп түшкөнүн баамдабай да калат. Жашоодо кайсы эл болбосун, улут катары жоюлуп кеткенден өткөн чоң кырсык болбойт. Муну даана туюнуп, такай көңүлүндө тумардай сактап, эл тагдырын эш тутуп, калайыктын рухун өтө бир ыйык баалап жашай билүү бул ар бир адамдын эң башкы вазифасы. Өңгө жагын айтпасак да, тек гана фольклорист жыйноочу катары да бул адам биз үчүн нуска тутчу жагы көп. Ал элге керек түштүн жакшы жаманын өйдө төмөнүн ылгабастан эмне иш кылса да аң сөзүмдүү мамиле эткен. Элдин чыгармаларын жыйноого болгон ыкыласын ушул өңүттөн түшүнүү керек. Ошол элдик үчүн элге баягы жөнөкөй ооз эки айтылып келген дастандар жоголуп кетпесин деп, болот калемдин күчүнө сыйынып, өзү да айткан. Болот калем аркылуу гана биз Кыргыздын байлыгын, Кыргыздын чыгармачылык мурасын кийинки муундарга жеткирип калабыз деп, мына Манастын жалгыз жасма вариантын баштап баарын берип отурат. Мурас менен элдин тарыхын, элдин тагдырын ойлогон киши бул албетте эсепсиз, теңдешсиз зор киши. Адабиятка ошо мезгилде жаңы түр кошуу, жанакы дастандарын, кошокторун, армандарын айтпаганда дагы тамчил жанры, каймана, саясий памфлет жазуу деген бул ошол билимдүү адамдын жанакы чоң даражалуу. Бүгүн биз айта баштаган жанакы европалык цивилизациялуу элдин чоң ишмерлердин деңгээлинде болгон үчүн ошолорду кошуп атат. Кээ бир ырлары, кошоктору европалык адабияттын үлгүсүндө. Маселен Булбул менен эшек деген Крыловдо бар, Бушиники, бирок кыргыз немесинде. Орустун жана Колобок деген жомогун Ауыз кемпирдин көмөчү дейт, боорун катып окуйсуң да.